Мен ушул Үмүт конушунун тургунумун. Бекарстанова Кенжегүл атым. Ошо Моореке турган жерге жетсат менен ФАП куруп берүүсүн суранат элек. Жалпы элдин атынан айтып атам. Уш дагы сүйлөшөт азыр. Андан кийин бул жерге мечит салынат дейт. Мечитке караганда бизге азыр абдан керек болуп турат. Жетсат менен ФАП. Медпункт керек. Ушул жакта жаштар, бала чакалуу жаштардын конушу көбүнчө. Ошо балдардын баарын пригородный менен көлмөгө ташып, таңдын, күндүн суугунда, күндүн ысыгында жетелеп балдардын баарын убара болуп ташып атышат. Ушуну чечип берүүңөрдү суранат элек. Ошол менин кайрыла турганым. Мына бияктан дагы биздин конушта жашагандар дагы сүйлөшсүн. Жакаттар. Ошо бизге деле ушул мен Үмүт тамыр жок Үмүт Бекамбаева Мира Үмүт комшунун жашоочусумун. Бизде да аябай чоң көйгөйлөр, аябай чоң. Бизде деген документибиз чыга элек жерлерибиз бар. Бизде 400дөн ашык документи жок адамдарыбыз канча жылдан бери жашайт мынакей. Ошону менен бирге биз деген документи жок деп эч нерсе ала албайбыз. Өкмөт аркылуу документ жок деп элементарно балдарыбызды окууга киргизе албайбыз. Документибиз жок деп элементарный ФАП жок бизде. Ошол справканы да ала албайбыз. Андан башка дагы толтура көйгөйлөрүбүз бар. Мына свет жагынан да көйгөйүбүз бар, жол жагынан да көйгөйүбүз бар. Бизге дагы ошону карап, айыл өкмөтү карап, өйдө жактан бүт баарын караштырып, бизге да жардам бериңерди суранабыз. Чечип бериңиздер ушул вопростор, бизге айылган вопростор. Эже сүйлөйүңүз, сиз да сүйлөйсүз. Ушул Үмүт конушунун жашоочулардын атынан урматтуу Сооронбай Шарипович сизден суранарыбыз, ушу элдин үнүн угуп, тиешелүү өзүңүздүн кызматтагы кишилериңизге сунуш айтып, ушу биздин көйгөйүбүздү чечип берүүңүздү суранабыз. Ушул жердеги мечитте салабыз деп жерде спор болуп атат. Бүгүн бу жерде деген ушунча элдин, экинде ашык түтүн элдин балдары бардыгы ар кайсы жак тарап жүрөт. Садикте бүт жаш семьялар, балдар көп. Жаш балдар көп. Ар кимибиз күндүн суугунда, жамгырда, ысыкта балдарды сүйрөп ар кайсы айыл өкмөттөрү сайттан апарып атабыз. Ошон үчүн садик менен ФАП обязательно керек. Ооруп сыркап калсак, эч ким жардам бербейт. Биз өзүбүз машинага салабыз, машина жоктор эптеп, больницаларга самсалап, пригородный ФАПда нормально иштебейт. Жүрөбүз, ар кайсы жерге частныйларга барабыз. Скорый да келбейт биз жакка. Ошол көйгөйлөрдү чечип берүүңүздү суранабыз сиздерден.